Erkekтерде жоголуп бараткан бир нерсе бул тестостерон. Бүгүн тестостерон жоготуп жашоосунун маанисин жоготуп койду эркектер. Баягы туман, түтүн, караңгы жашоодо кирип кеткендей да бүгүн көп эркектер. Энергия жок, күч жок, алсыз, бирдеке кылгысы келбейт. Ал бардык жактан бизнес болсун жата берсе да ушу саартан кечке өзүнүн газын өзү жыттап телефондон башын чыгарбай жата берсе да ушу акча өзү келе берсе. Жок, андай нерсе жок. Тестостерон күчтүү болуш керек. Erkek kişi güçlü болуш керек. Erkek kişi жоготуп атат эмне? Тестостеронду. Тестостерон өзүнө келип калат. Пешком барып кой мешитке мисалы үчүн. Сүннөт пешком келиш. Пешком барып кой. Жок дегенде 40 мүнөт чуркап кой. Жөнөкөй эле нерселер. Тестостерон ордуна келип калат. Бүгүн чындыгында эркектердин арасында кош бойлуулар көбөйдү. Кош бойлуу дегенде май байлап атат да. Худду 8 ай 9 айлык кыздардай аялдардай не курсагы чыгып калган. Жок, чыгарбаш керек. Спорт эркек кишиге сөз түрдө керек нерсе. Спорт сөз түрдө керек нерсе. Семьяны коргош үчүн, өзүңдү коргош үчүн, жок дегенде балаңа үйрөтөсүң да ал спортту. Демек эркек кишиге керек нерсе экен бул спорт. Эркек жалкоо болбо, телефон, телевизор эчтекеге жетпейсиң аракетиңди кылышыңыз.